Жаранды ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам деп табуу жөнүндө жобого өзгөртүү киргизилди. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги маалымдады. Анда стационардык текшерүүсүз экспертизага жиберүүгө укук берген оорулардын тизмеси толукталды. Бул өзгөртүүлөр аутизм, дүлөй, дудуктук, ар кандай даражадагы акыл эс жактан артта калуу сыяктуу оору менен ооруган 20 миңге жакын адамдын кызыкчылыктарына тиешелүү. 1-июнь 2020 жылы 282 өкмөттүн токтому кабыл алынды. Ал токтом мына бүгүн расмий өз күчүнө ээ болду. Бул токтомдо эмне өзгөртүүлөр болду да? Биринчиден, мурда биз баягы кайрадан майыптуулугун тастыктап атканда, кайра жүргүзүлгөн экспертизада сөзсүз түрдө 4 айлык стационардык дарылоодон өтүп, ошол жерден обследованиялар өтүү боюнча талаптар болгон. Азыр биз ошол талаптарды көп оорулар боюнча жойдук. Данакер коомдук фондунун жетекчиси Айжамал Тарыкчиева мындай киргизилип жаткан жоболордогу өзгөртүүлөр мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн түзүлгөн жакшы шарт деп билет. Буга чейин майыптык алуу үчүн дагы бир топ кыйынчылыктарды, баскычтарды басып өтүшкөн. Адамдардын проблемаларын ортого алып туруп ошо чоң чечимдерди кабыл алышыптыр да. Ал бул жеңилдиктер негизинен жана аутизмге, көзү азиздер жана дүлөйлөр коому, неврологический жактан, психоневрологический ошондой эле жана башка мындан дагы көп оору менен ооруган адамдардын категориясына жараша ошо жеңилдиктер кабыл алынып. Белгилей кетсек, биринчи жолу жашы жеткенден кийин күбөлөндүрүүдөн өткөн кулагы катуулуктун 3 даражасы менен ооруган адамдарга бала кезинен бери майып статусу уйгарылып, майыптыгы боюнча жөлөк пулду 2 эсе көп алышат. Жобого өзгөртүү киргизилгенге чейин мындай адамдардын категориясы жалпы оорудагы майып катары каралган. Бул жеңилдиктер буга чейин өтө постоянно баягы эмеден өтүп, комиссиядан өтүп, жылына ошо мисалы буту колу ооруган же башка бир мүчөлөрү кем адамдар постоянно комиссиядан өтүп турчу. Ал эми өзүнүн жеринде ошо бир республикалык деңгээлдеги клиникаларга жатып, ошо описаниясын жазгандан кийин өтүчү да. Эми азыр бул өтө жеңилдиктер, бул ошол эле инвалидиске чыккан адамдар өзүнүн жеринде же болбосо ошол башка жактан миграция болуп жүргөн адамдар деле ошол жактан баягы онлайн режим менен ошо өзүнүн жеңилдиктерин ала алат экен. Министрликтин маалыматы боюнча ушул жылдын башынан тарта республикада 193.778 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар бар. Алардын 32.013-18 жашка чейинки балдар. Нара Жапарова, Маматкадыр Маматалиев, жаңылыктар программасы үчүн.